Канат Ашыралиева Баткен районунун Карабулак айылынын тургуну. Ал акыркы 5 жылдан бери Айгүл байбичелер тобун жетектеп келет. Ал үчүн быйылкы Нооруз майрамы кош майрам болду. Анткени ал бул күнү Даткайым намына татыды. Ошондой эле жогорку элдик көзөмөл күбөлүгү тапшырылды. Нооруз майрамында бүгүнкү күндө мен дагы күтүүсүз жерден Даткайым деген медалым менен келип Бишкектен жөнөткөн экен. Бизде Батина деген Оштун өкүлү бар экен, келип Бишкектен алып келген Даткайым деген медалыны сыйлыгын берип, бүгүнкү күндө кубанычыма эки кубаныч кошо келип, алеги жакшы үйгө эки мейманы бир келет дегендей, азыркы күндө бүгүнкү майрамга кош майрам болуп турган кези азыркы күндө мага. 65 жаштагы Канат апа 4 кыз 3 уулдун энеси. Ал 7 баланы татыктуу тарбиялап, эрезеге жеткирүү үчүн тыным албай, жалгыз эмгектенүүгө туура келгенин айтат. Жолдошум Карабулактан болот, Дубанаев Курбанбек. Экөөбүз параллельный бүткөнбүз окууду. 7 балабыз бар эди. Күйөөм оорудан каза болуп калган 35 жашында, 7 бала менен 35 жашымда калып, шону менен мен көпчүлүк иштерди аткардым. Ак Тилек эне деген эмпону ачтым. 96-жылы, 93-жылы 25 апрелде дыйкан чарбага токтом чыкканда биринчи номер Курбанбек деген дыйкан чарбаны ачканмын. Жаштыгын эмгекке арнаган Канат апа бир катар сыйлыктарга татыган. Учурда ардактуу эс алууга чыкса да, коомдук маданий иштерге активдүү катышып келет. Мен сыйлайм, урматтайм бул эжекени. Ошон менен бул эже көп тармактуу дегенибиздин себеби бул биздин айыл өкмөтүбүздө айыл башчы болуп иштеди, аялдар советинин төрайымы болуп иштейт. Азыркы мезгилде шайыр апаларды жетектейт. Дайыма бул эженин элдер болгон мамилеси ачык мүнөз, көңүлү жайдары. Канат Ашыралиева көп балалуу мээримдүү эне. Коомдук турмуштун актуалдуу маселелерине кайдыгер карабаган жигердүү аялзат катары көпчүлүккө үлгү. Ал учурда убактысынын көпчүлүк бөлүгүн Айгүл байбичелер тобун ар тараптуу өнүктүрүүгө жумшап жаткан кези. Сабира Бакирбек кызы, Айжамал Абдыкарова, Салам Медиа.